Салам достор. Бүгүн биз силер менен Word программасында кантип граммата жасаганды үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Мышканын оң жагын басабыз, создайтка келип туруп Microsoft Word'ду тандап туруп ачабыз. Мисалы, грамота дейле. Word программасы ачылды. Буну альбомный кылып алышыбыз керек. Альбомный кылыш үчүн макетке киребиз. Макеттен ориентацияга, анан альбомная келип туруп өзгөртөбүз. Кана эмесе жазды грамота менен мисалы кандайдыр 4 А классынын окуучусу Амир Ниязбеков сыйланат десек, андан кийин урматтуу окуучулар Google'га киребиз дагы. Google'дан не деп жазабыз? Рамка детский деп туруп сөзсүз түрдө PNG. Бул кыргызча аталышы, негизи англисче аталышы PNG. Сүрөткө киребиз. PNG сүрөткө кирип туруп эле могул жерден бизге жакты, ушул сүрөт жакты. Открыть новый вкладка кылабыз дагы. Открыть дагы бир жолу новый вкладка кылгандан кийин монтип ачылат дагы. Сохранить этебиз. Биз уже сохранить этип алдык. Дагы бир жолу сохранить этсек деле маселе жок. Андан кийин Word'ко келдик. Word'тон келип туруп вставкага кирип, рисунки бөлүмүнөн жана биз скачать эткен рамканы түшүрөбүз. Андан кийин за текстен басабыз. Андан кийин могул жерде на задний планга коебуз. Койгондон кийин бул жагын монтип чоюп ушинтип сонун кылып жасап алабыз. Могул жерден грамотанын бир ылдыйга түшүрөбүз. Кайра буну ортуна коебуз. Койгондон кийин муну Ctrl+E менен ортого жылдырып алабыз. Ортого жылдырып алып, мисалы могул грамотаны алып туруп, биз каяка барабыз? Вставка бөлүмүнө келебиз дагы. Word арттан ушундай бир сонун кылып формага келтирип алабыз. Андан кийин могулда текстовый эффект деп турат. Ошодон преобразовать могул жерде тандап алабыз. Дуганы колдонсок болот бизге. Ана монтип размер шрифтин чоңойтуп алабыз. Мону алып өтөгө койсок, центрумга койсок, анан бир аз чоңойтсок дагы болот негизинен. Анан буну бир аз мондайраак кылып койсок, бул деле өзүнчө сонун турат. Грамота менен мону алабыз. Буну чоңойтобуз, мисалы. Чоңойткондон кийин могул жерден өзүңө жаккан шрифти колдонсоң болот. Мону дагы алып өзүңө жаккан шрифт. Мисалы ушул шрифти колдонолу десең, анан бул тамга бүт бардыгы чоң тамга менен болсун десең, могул жерди регистрди басабыз дагы. Могул жерде все прописные басып койсок, бардыгы чоң тамга болуп калат. Түшүнүктүү, урматтуу окуучулар? Анан буну деле за текстен кылып койсоңор, түшүп калат мына. Грамота менен 4 А классынын окуучусу Амир Ниязбеков сыйланат.